Жалал Абад облусунда бүгүн саат 8:00 баштап өзгөчө абал режими киргизилди. Бул абалга байланыштуу тийиштүү маалыматтар берилди. Негизи кечки саат 8-тен эртең мененки 7-ге чейин деп көрсөтүлгөн. Күндүзгүсү боюнча дагы жогу жакта айтылып кеткендей комендант саат учурунда эмес, күндүзгү учур бул 3 гана жанагы тиешелүү продуктага чыгууда, аптекага чыгууда жана больницага кайрылууда гана жүргөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Жалал Абад шаарындагы борбордук базардын азык-түлүк саткан бөлүгү иштеп жатат. Бирок калаага жакын жайгашкан райондордун тургундарынын базарга келишине, шаарга кирүүсүнө чектөө коюлган. Комендант менен дагы сүйлөшүп атабыз. Азыр алдыда кандай кылабыз? Эгерде буга чейин айтылып атат, дары дармек боюнча, азык-түлүк боюнча эч кандай маселе болбош керек. Ал боюнча тийиштүү кызматтардагы баягы азык-түлүк ташыган, тамак аш ташыган ишкерлерибизге эч кандай бир мэрия тараптан же блокпосттон жолтоо болбойт деген ойдобуз. Өзгөчө абалдын шартына байланыштуу Сузак районунун тургундарына 3 учурда гана көчөгө чыгууга мүмкүнчүлүк берилет. 3 түрлүү гана адам жүрүлөт. Биринчиси ооруп калган адам больницага барып аткан болсо буга уруксат. Экинчиси аптекага дары дармекке барып аткан болсо буга уруксат. Үчүнчүсү бул лично продукта гана. Калган учурлардын бардыгына эч ким көчөгө чыкканга да уруксат жок, күндүзү болсо да. Ал эми түндөзү абсолютно 7ден баштап таң атканча саат кечки 8ден баштап таң аткандагы 7ге чейин эч ким көчөдө жүргөнгө уруксат жок. Райондогу көпчүлүк мамлекеттик мекемелер да ишин убактылуу токтотту. Бул деген соцразвитиеге окшогон, соцфондко окшогон, налог жана башка паспорт столдордун дежурныйлары гана калды. Калгандарын баарын жаптык. Агро департамент дегенге окшогондор ишканалардын баардыгын биз үйлөрүнө таркаттык. Основной бизде райондо иштеп аткан райондук мамлекеттик администрация бар, иштеп атат. Андан башкасынын баары азайды. Айыл жергесиндеги азык-түлүк сатылган дүкөндөргө да шаардан атайын унаалар уюштурулуп, ошол аркылуу гана азык-түлүк жеткирилет. Анан баардык адам эле келип магазин менен мен магазинге барам деп шаарга кире берет болсо баягы эле жашоо болот. Ошондуктан биз дагы ошол темага өтүп атабыз. Определенный машиналар иштейт. Необходимый продукция боюнча. Бүгүн адамдарга башка продукттан кереги жок. Ошол мен айтып аткан продукталар основной керек. Ошолорду жеткирип алсак, элибиз тынч жашап турганга шарт түзөт. Сузак районунда бүгүн 25 март саат 12:00 маалымат боюнча коронавирус илдетин жуктурган жалпы 17 адам катталды. Эми сиздерге айта турган Атабековден катталды, Ырыс айыл өкмөтүнөн катталды, Сузак айыл өкмөтүнөн катталды, Кызыл Туу айыл өкмөтүнөн катталды. Ал эми калган айыл өкмөттөрдөн пока Кудай сактасын каттала элек. Ошондуктан бүгүнкү күндүн расмий маалыматтары боюнча Сузак районунда 17 факт катталды. Анан эми калгандары боюнча анализдер жүрүп жатат. Бул боюнча мен ойлойм министрликтин чечими чыккандан кийин толук айтабыз. Өзгөчө абалдын тартиптерине баш ийбеген тараптар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылары эскертилет. Атайын өзгөчө кырдаал боюнча конституциялык мыйзам бар. Ушул конституциялык мыйзамдын 26 жана 28 беренесинде көрсөтүлгөн. 26 беренеде ошо коменданттык саат учурунда көчөдө, коомдук жайларда жүргөн атуулдардын баары тең коменданттык саат бүткөнгө чейин кармалат. Азыр айтып кеткендей эртең мененки саат 7ден баштап кечки 8ге чейин чектөө менен жүргөнгө уруксат болсо, ал эми кечки 8ден эртең мененки 7ге чейин кечки учур жана түнкү учурда коомдук жайда жана көчөдө кармалган атуулдар баары тең ички иштер бөлүмүнө камсыздалып камакта отурушат. Жана ошол жерде дагы көрсөтүлүп кеткен, эгерде өздүгү аныктоочу документи жок болгон болсо жанында 3 күнгө чейин кармалып отурулат. 3 күн ичинде өздүгүн аныктап, анан кайра кое берилет. Мындан сырткары дагы биздин бузуулар жөнүндө кодексте көрсөтүлгөн. Бузууларда өзүнчө дагы бир 82 берене бар. 82 беренеде ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарбоо деген. Бул ошол учурда мыйзамдуу талаптарын аткарбаган атуулдарга бузуулар жөнүндө кодекс негизинде айып пулдар салынат. 82 берене боюнча айып пул бул экинчи категориядагы айып пул деп турат. Экинчи категориядагы
Айыппул боюнча мыйзамда көрсөтүлгөн 3000 сом 3000 сом айыппул салынат. Андан сырткары дагы кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн беренелер бар. Кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн беренелер боюнча бул жанагы санэпидстанция тарабынан каралган эрежелерди бузуу. Бул боюнча эгерде жалпы массалык жайылтууга алып келсе, жана оор кесепеттерге алып келсе, ал адамга кылмыш иши козголуп, ал боюнча дагы жоопкерчиликке тартылат. Ошондой эле жана азыр бузууларда көрсөтүлгөн 82-нчи беренеде бул ички иштер органдарынын мыйзамдуу талаптарын аткарбоо деп эле турган болсо, кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн зомбулук көрсөтүү менен ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзам талаптарын аткарбоо, каршылык көрсөтүү, бул да мыйзамда көрсөтүлгөн, ал боюнча эркин ажыратууга чейин жазалар каралган. Жалал Абад шаардык сотунда каралып жаткан иштердин белгилүү бөлүгү белгисиз мөөнөткө жылдырылат. Элдер көп чогулган иштер белгисиз мөөнөткө жылдырылып атат. Мындан сырткары Жалал Абад шаарынын сырткары дагы иш боюнча катыша турган тараптар, айыпталуучулар бар. Аларга бир өзгөчө мындай бир сотко кел, ишти карайбыз деген жагдайлар жок. Шаардык сотто бардык ушул илдетти алдын алуу коопсуздугу көрүлүп, бардык дозаторлор, бардык эмелер каражаттар колдонулуп, азыркы учурда деле соттук отурумдар, ошол тараптар келсе, соттук отурумдар жүрүп атат. Чектөө жок эч кандай? Чектөө жок. Штаттык режимде иштеп атат. Эгер жарандар арасында коронавируска байланыштуу илдет аныкталгандар менен байланыш кылгандар болсо, же ошондой адамдар тууралуу маалымат болсо, штабка кабар берүү зарылдыгы белгиленет. Жам жашырып отурсак, бирибизден бирибизге жугуу берет. Буну көрдүңүздөр да, дүйнө жүзүндө кандай сет менен жугуп атат. Ошондуктан туугандардын баарын, эли журттун баарын ачык, даана, түз иштегенге чакырат элем. Кээ бирлер мына ачактагы ооруп калган адам дагы ким менен контакт болдуң десе, ачык айтпайт атпайбы? Бекитип атат жашырып. Ал бекитип отурган менен ал жерде кайнап отуруп, эртең ачак ошол жерде көбүрөөк пайда болот. Жалал Абад шаарында бардык мечиттер жабылган. Мечиттерде бирден гана азанчылар калган. Эми дал ошол азанчылар аркылуу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жагы колго алынды. Мына кече күнү муфтияттан ушундай буйрук келди. Элди үйдөн чыкпай отуруш үчүн, аларга туура түшүнүк жеткизиш үчүн жана 5 убак намазды дагы ошол азыркы учурда ар бирибиздин үйүбүз биз үчүн мечит туугандар. Ошол намаздарды үйдө окушка, эл чогулбашка, жада калса эң зарыл болгон жаназа намаздарга дагы ошол өтүп кеткен маркумдун жакындары гана катышсын, калгандары катышпашсын деген жарыя келген. Кече күндөн баштап биздин ар бир мечитте азан айтчу, ошол үн бийиктетүүчү аппараттардан ушул эскертүүлөрдү ошол мечиттин тегерегиндеги жамааттарга жеткизилип жатат. Жалал Абад шаарында учурдагы абалга байланыштуу кайрымдуулук кылууну каалагандар үчүн атайын эсеп ачылганы маалым болду. Ал эми посттордо турган укук коргоо органдарынын кызматкерлерин тийиштүү тамак-аш жана медициналык коргонуу каражаттары менен камсыз кылуу жагы болсо атайын тартипте ишке ашырылып жатат. Эскерте кетсек, өзгөчө абал режими ушул жылдын 15 апрель саат 8:00 чейин уланат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.